Bir жолу да сурак бере элекмин. Бактыбек Калмаматов абактан кайрылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагынан кат жазды. Бул тууралуу Калмаматовдун тарапташтары билдирди. Маалыматка ылайык, Бактыбек Калмаматов камалгандан бери бир да жолу сурак бере элек. Ал ага карата каралуу болуп жатканын жазган. Мындан сырткары Бактыбек Калмаматов, Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдыз Жолдошова сыяктуу саясатчыларга каршы көрсөтмө берди деген маалыматты төгүндөгөн. Ошондой эле Калмаматов аны колдогон тарапташтарына разычылык билдирген. Булак медиацентр Шегиткейжи. Президент Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарына келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 декабрда иш сапары менен Санкт-Петербург шаарына келди. Мамлекет башчысынын учагы Пулково эл аралык аэропортуна келип конду. Эске салсак, сапардын алкагында мамлекет башчысы демилгечиси Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин болгон көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин катышуучу мамлекет жетекчилеринин салттуу бейформал жолугушуусуна катышат. Жогорку сот Альянс партиясынын квотасы боюнча чечим чыгарды. Жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап, Бишкек шаарынын административдик сотунун 21 декабрдагы чечимин күчүндө калтырганын Альянс партиясынан Азаттык радиосуна билдиришти. Буга чейин Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырып, Борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосун жокко чыгарган. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган. Жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. Соттук териштирүүлөргө байланыштуу БШК шайлоодо утуп келген талапкерлерди каттоону жана депутаттык мандат тапшырууну убактылуу токтоткон. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Альянс партиясы 7 мандат алган. Ал эми Бишкектеги 1 мандаттуу 1 май жана Свердлов шайлоо округунан баарына каршы добуштар көп болгондуктан кайра шайлоо 27 февралга дайындалды. Булак чындык Шекит медиа. Ташиевдин жакын адамы Алтынбек Жумаев президенттин маалымат кызматын жетектейт. Өлкө башчы Садыр Жапаров 28 ноябрда президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Нурай Марсты ээлеген кызматынан бошотту. Анын ордуна 7 каналдын башкы директору Алтынбек Жумаев дайындалды. Нурай Марс бул кызматка үстүбүздөгү жылдын май айында келген болчу. Алтынбек Жумаев ким? Алтынбек Жумаев 2010 жылдан тарта 7 каналдын башкы директору, телеканалдын юридикалык каталышы Канал Ди телерадио компаниясы, Юстиция министрлигинин базасында компаниянын негиздөөчүлөрү катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын Апрель коомдук фонду көрсөтүлгөн. Юстиция министрлигинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Казыбек Ташиевге катталган 7 каналда бар. Бирок эфирге чыккан 7 канал Канал Ди телерадио компаниясына караштуу. Үстүбүздөгү жылдын 12 ноябрында Жумаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалган. ЖМКлардын маалыматына ылайык, ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын адамы. Ошондой эле анын экс-спикер Ахматбек Келдибеков менен да мамилеси бар экени айтылат. Алтынбек Жумаев Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 28 январында өткөн инаугурациясын уюштуруу комитетине да кирген. 2017-18 жылдары Келдибековго караштуу Нур ТВ телеканалын жетектеген. Юстиция министрлигинин базасында телеканалдын негиздөөчүсү катары Казыбек Ташиев, башкы директору Залкар Анарбаев көрсөтүлгөн. Жумаев 1998 жылдан 2009 жылга чейин КТРКда иштеген. Телеканалдын башкы директорунун кеңешчиси кызматына чейин көтөрүлгөн. 2009-10 жылдары Жумаев Чүй облустук Сары Өзөн телекомпаниясынын башкы директору болгон. 7 канал жана рейдерлик басып алуу.
7 каналдын негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн Атамбаев компанияны 2018 жылы Майрамкүл Мамбеталиевадан 7 миллион сомго сатып алган. Ал эми 2019 жылдын август айында Атамбаев коррупцияга шектелип, телеканал башкы прокуратура тарабынан камакка алынган. Атамбаев камакка алынган соң Канал Ди компаниясынын мурдагы ээси Майрамкүл Мамбеталиева телеканалды сот аркылуу кайтарууга аракеттенген. Мамбеталиева сатып алуу келишиминде анын колу жасалмаганын билдирген. Атамбаевга караштуу Апрель телеканалы бул аракетти рейдерлик басып алуу катары баалаган. Ал эми октябрдагы төңкөрүштөн кийин телеканал абактан бошотулган Садыр Жапаровдун саясатын колдоп баштаган. Мындан сырткары кезексиз президенттик шайлоонун алдындагы үгүт маалында 7 канал бир гана Жапаровдун үгүт материалдарын огодон кетирген. Жапаровдун штабы Канал Ди ЖЧКсына жалпысына 1 миллион 300 миң сом которгон. 7 канал бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов коррупцияга күнөөлүү деп табылып, айыпка жыгылганда аны актоого аракет жасаган. Берүүгө Матраимовду сындаган бир дагы респондент чакырылган эмес. Булак Клоп Чекит Азия. Кыргыз-Кытай чегарасы убактылуу жабылат деп кабарлайт УКМКнын чегара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы. Билдирүүгө ылайык, Кытай тараптын демилгеси менен жаңы жылды майрамдоого байланыштуу Торугарт жана Эркештам бекеттери 2022 жылдын 1-3 январь күндөрү транспорт каражаттарын жана жүктөрдү алып өтүүгө убактылуу жабык болот. Аталган көзөмөл өткөрүү жайлары 2022 жылдын 4 январынан тарта атайын алгоритм боюнча Кытайдан Кыргызстанга транспорт каражаттары менен жүктөрдү гана алып өтүүгө ишин улантат деп айтылат маалыматта. Булак Назарньюз Чекит.орг. Жириновский Украинаны жаңы жыл түнү бомбалоого үндөдү. Мамдуманын депутаты жана ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 1 каналдын эфиринде Украинаны 1 январга караган түнү бомбалап баштоого чакырды. Орусиялык саясатчы эгер өлкөнүн президенти болсо ойлонбой туруп ушундай буйрук бермек экенин белгиледи. Таңкы саат 4-тө баары алакүй болуп калганда деп кошумчалады ал. Күн мурун Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украина Орусиянын курамына кошулушу керектигин айтып чыккан. Украина биздин өлкөгө кошулушу керек, бул биздин аймак деген Кадыров. Эгер ага бул маселени чечүү тапшырмасы берилсе, эч ак эле аткармактыгын, бирок мамлекеттик келишимдер тоскоол болуп жатканын билдирген. Орусиялык саясатчылардын мындай кескин билдирүүлөрү Орусия менен Украинанын чегарасындагы кырдаал курчуган учурда айтылууда. Батыш атайын кызматтары Москва коңшу өлкөгө кирип баруу үчүн ири масштабта даярданып жатканын билдирүүдө. Кремль мындай билдирүүлөрдү четке кагып келет. Булак Назарньюз Чекит.орг. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украина Орусиянын курамына кошулушу керектигин айтып чыкты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Украина биздин өлкөгө кошулушу керек, бул биздин аймак деген Кадыров эгер ага бул маселени чечүү тапшырмасы берилсе, эч ак эле аткармактыгын, бирок мамлекеттик келишимдер тоскоол болуп жатканын билдирген. Кадыровдун билдирүүсү Орусия менен Украинанын чегарасындагы кырдаал курчуган учурда айтылды. Белгилей кетсек, Батыштын атайын кызматтары Москва кошуна өлкөгө кеңири масштабдуу басып кирүүгө даярданууда деп эскертишүүдө. Кремль мындай билдирүүлөрдү четке кагып келет. Булак Назарньюз Чекит.орг. Ванга Орусия 2022 жылы бир нече өлкөгө бөлүнүп кетет. 1996 жылы каза болгон атактуу болгар көрөгөч Ванга өзүнүн жазууларында көптөгөн божомолдорду калтырган. Атап айтканда, ал 2022 жылга карата божомолдорун алдын ала айткан. Тактап айтканда, 2021 жыл бүткүл дүйнө үчүн оор болгонуна карабастан, Ванганын болжолдоосу боюнча кийинкиси андан да оор болот. Ванга 2022 жылга табигый кырсыктарды, суу кризисин жана келгиндиктердин басып кирүүсүн дагы эскерткен. Анын 2022 жылга карата божомолдорунун эң негиздүүсү виртуалдык реалдуулуктун жайылуусу, адамдар экрандын алдында көбүрөөк убакыт өткөрүшөт. Ошондой эле бул жолу Ванга Сибирде табылган дагы бир пандемия чыгып, ага климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоңуп калган вирус себеп болот деген. Ванга алдын ала айткандай, көптөгөн шаарлар суу
тартыштыгына дуушар болот. Мунун саясий кесепеттерин божомолдоп көптөгөн өлкөлөр альтернатива издөөгө аргасыз болушат. Ванга 2022 жылы планетабызга келгендердин басып киришин белгилеп, келерки жылы Орусия бир нече өлкөгө бөлүнүп кетиши мүмкүн. Москва борбор эмес, башка өлкөнүн курамына кирет. Сибирь менен Уралда бөлүнөт дегени бар. Бул тууралуу маалыматты 3W-MK-ru жазып чыкты. Булак Назар News.